Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду жакында Кыргызстандагы санарип кызматтарды өнүктүрүүгө $40 миллион бөлүү маселесин кароого даяр. Бул туурасында санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Кеп болгон каражатты кароо маселеси санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов Москва шаарындагы иш сапарынын алкагында Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун долбоорлук бөлүмүнүн аткаруучу директору Андрей Широков менен жолукканда көтөрүлгөн. Анда санариптик программаларды каржылоо туурасында кеңири талкуу болгон. Азиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун долбоордук бөлүмү жакынкы аралыкта санариптик кызматтарды өнүктүрүүгө $40 миллион каржылоо маселесин кароого даяр экендигин Андрей Широков белгиледи деп айтылат маалыматта. Иманов Широковго ыраазычылык билдирип, санариптик өнүктүрүү министрлиги өнөктөштөр менен кызматташуу натыйжалуу жана узак мөөнөттүү болушу үчүн бардык күч аракетин жумшай турганын белгилеген. Маалымат үчүн Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду $8,5 миллиард аймактык каржы механизми менен Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстан тарабынан 2009 жылы түзүлгөн. Фонддун миссиясы мүчө мамлекеттерге узак мөөнөттүү экономикалык, финансылык туруктуулукту камсыз кылууда жана алардын ортосундагы экономикалык интеграцияны өнүктүрүүдө жардам көрсөтүү. Аталган фонддун ишмердүүлүгүн уюштуруучу мамлекеттердин финансы министрликтери жетектейт.